тарыхтагы сезилет. Барын чыдап көтөрдүк кайран баш. Чыгармачылыгына жарым кылым болсо да чарчадым, чалыктым дебеген Дамира Баратбаева алгачкы эмгек жолун 60 сомдук айлык акы менен баштаган. Бирок ал үчүн барда мурда маян эмес, өзү аткара турган ролдор маанилүү эле. Ошого жараша эмгегинен баар тап, театр искусствосунда эң жогорку эл артисти намына арзыды. Ушул кезге дейре өзү талпынып учкан жамаатын таштабастан дагы эле чыгармачылык менен алек. Ал эми даскан карфей менен жанаша образларды жаратуу жаштар үчүн чоң сабак. Кийинки муунга үлгү, өзү курдуларга мыкты өнөктөш бул каарманыбыздын маянасы 1 апрелден тарта 50 000 сомго көтөрүлдү. Ажообуз эң жакшы эме кылды да бизди маданиятты аябай көтөрдү. Мен ыраазымын. Бизди жетим бала болуп калганбыз. Жеке эле театр эмес, бүт биздин республикадагы маданий кызматкерлердин баары эле ушинтип куржалак калганбыз. Анан Кудайга шүгүр. Ажообузга миң мерте ыраазыбыз. Бысмыла дегенде эле оозуна биринчи алганда ушундай биз жакшы ыйлап идик. Туура 50 жылдан кийин 50 000 сомдук акыга жеткен Дамира эже учурда актриса драмасындагы башкы каармандын ролунун үстүндө иштөөдө. Аталган чыгарма жакында Бишкекте турган театр фестивалында коюлмакчы. Улуттук сахнабыздын жылдызына саналган Кыргыз Республикасынын эл артисти Дамира Баратбаева эмгектенген Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук академиялык музыкалык драма театрында бүгүнкү эң төмөнкү айлык 12 000, ал эми эң жогорку айлык 50 000 сомду чамалайт. Айбек Мукамбетов Какен Мамбеталиев атындагы Нарын облустук тарыхый этнографиялык музейинин ардагерлеринин бири. Мындан чейрек кылым мурун жогорку окуу жайды аяктагандан бери ушул маданият мекемесинде илимий кызматкер. Өз кесибин абдан сүйгөндүктөнбү, анын ачуусуна да, таттуусуна да кабагым кашым дебестен азыркыга дейре эмгектенүүдө. Саргара жортсоң кызара бөртөсүң деген чын белем, алгачкы 100 сомдук маянасы бүгүн 25 000ге чамалап, турмуштук кем карчы азайгансыды. Чынын айтканда бул аябай мындай кубанычтуу болуп атат. 100 сомдон бир ашык акча алчу элек 98-99 жылдарычы. Андан кийин эле 2 000 сомго көтөрүлдү. Анан эми мурун кийин алып жүргөн акчабыз деле мындай бир жетчү. Президентибиз Садыр Жапаров көтөрүп бергенине чынын айтканда маданият тармагынан ыраазычылык билдиребиз. 10 жылдан бери Саңбай Орозбаев атындагы Нарын облустук китепканасында эмгектенген Жазгүл Дүйшөналиева да өз кесибин ысыгына күйүп, суугуна тоңгон чыныгы адистерден. Ал дагы бардыгына кайыл боло өз иш ордун таштабады. Айтымда буга чейин өзү өкүлүнө салган маданият тармагына азыркыдай көңүл бурулган эмес. Демек, стимул болгон соң эки эселенген күч менен иштөө кажет. Биздин президентибизге чоң ыраазычылык билдирем. Ушуга чейин бизге ушу маданият тармагына көңүл бөлүп ушу айлыгыбызды көтөргөнүнө абдан ыраазымын. Мен буга чейин 12 600 сом алчумун. Азыркы убакта 23 800 сом алып аябай кубанып турган убагым. Жогорудагы маданият сыяктуу эле саламаттыкты сактоо, билим берүү жана социалдык тармактардын маянларын көбөйтүү үчүн жыл аягына чейин 26 миллиард сом чегерилгендигин белгилейли. Ошондой эле мамлекет башчысы Садыр Жапаров ушул жылы чогултууларды 400 миллиард сомго жеткирүү милдети тургандыгын жашырбайт. Албетте, мындай көрүнүштө дагы бир катар муктаждарды канааттандырууга мүмкүнчүлүктөр түзүлмөкчү. Бөлөкбай Шеримбек, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын.